2 жылда элдин түңүлүп калган үмүтүн жандандырдык. Мындай оюн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров курултайда билдирди. Ал эл аралык институттардын терс божомолуна карабастан өсүш болуп жатканын белгиледи. Быйыл экономикалык өсүш 7%ды түздү. 2023 жылы консолидацияланган бюджет 503 миллиард сом болоорун кошумчалады. Бюджетте 2-3 жылда 2-3 эсеге көбөйтүү экономикалык чууда болгон мамлекеттердин тарыхында дагы чанда гана болгон. Акчаны, экономиканы, салыкты, бажыны башкарууну жакшыртуудан таптык. Контролдук кассалык аппараттан колдонгондордун выручкасы 10 айда 1 триллион 400 миллиард сомду түздү. Электрондук счет фактуралар ишке киргизгенден баштап акчанын обороту 5 триллион 200 миллиард сомго жеткенин көрө баштадык. Мурда реалдуу көлөмдө буну көрчү эмеспиз, салыгындагы туура алалчы эмеспиз. 10 айдын ичинде импорттон алынуучу кыйыр салыктар 32,5 миллиард сомду түзгөн. Ал эми күйүүчү май куюучу жайларда 64 миллиард сомго 1,1 миллиард литр май сатылган. Ошол эле аралыкта кумтөр кенинен 26,5 миллиард сом түшкөн. Тоген тармагы 10 айда 39,6 миллиард сом киреше берди. Кумтөрдөн эгерде 11 жылда биз 5,3 миллиард сом түшсө, 10 айда 26,5 миллиард сом түштү. 2021 жылы казып алган 10 тоннадан ашык алтын биздин запаста калды. 2022 жылы 17,2 тонна алтыныбыз дагы өзүбүздө калат. Экономиканын жакшырышы менен калктын көйгөйлөрүн чечүүгө жол ачылууда. Айрыкча социалдык тармакка басым жасалып жатат. Эгерде соңку 10 жылда 353 мектеп курулса, акыркы 2 жылдын ичинде 140 билим уя пайдаланууга берилди. Бишкекте айтып кетти, президенттин түздөн-түз тапшырмасы менен 15 мектеп быйыл салынды. Бир бала бакча. Ал эми Бишкекте өзүбүздүн борборубузда 10 жылда болгону 10 эле мектеп салынган. Анын артынан да кызуучу болуп, асты мэрлер камалып, кийин президенттерге дагы кылмыш иши козголгон. Акылбек Жапаров аткарылып жаткан иштер арбын экенин белгиледи. Министрлер кабинети 2 күн бою айтылган сындарды, сунуш пикирлерди угууга даяр экенин айтты. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.